Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Жараткан Алла Таала кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Бул айда жасаган ар бир кайрымдуулук иштериңиздердин баардыгын тең Кудай Таалам өз даргөйүндө кабыл кылсын дейли дагы. Рахмат жааган Рамазан берүүсүн баштайлы. Бүгүн биз ажылык сапары боюнча сөз кылмакчыбыз. Деги эле ушул ажылык сапары ал кимдерге милдеттүү барганга, кимдерге милдеттүү эмес. Ушул жаатта бир кеп кылуу үчүн биздин студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары Жолдошбек Ажы Абдылдаев устазыбызды чакырып отурабыз. Кош келипсиз. Кош келдик. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кудай Таалам орозоңузду кабыл кылсын. Рахмат, чоң рахмат. Жолдошбек Ажы, бүгүн биз деги эле ажылык сапары боюнча кеп кылсак, мынакей сизде бир 10 жылга жакын ушул ажылык жаатында эмгектенген тажрыйбалуу адис катары биздин коомчулук таанып билип калды, мынакей биз дагы билип калдык. Деги эле баягы ажылык боюнча бул ажылык деген эмне жана ажылык өзү кимдерге милдеттүү жана кимдерге милдеттүү эмес? Суроонун башын ушундан баштасак. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла Таалага чексиз макталар болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Канчалык ушу ыйык Рамазанда турабыз. Ошо ыйык Рамазан айында ошо бейиштин эшиктери ачылып, шайтандар кишенделип, алысырап турганда бир Кудайга ибадат кылууга аябай чоң шарт түзүлүп турган учурда Кудай да баарыбыздын ошо кылган жакшылыктарыбызды кабыл кылсын. Эч качан ошо бул дүйнөдө кайсыл максат жаратса, ошол максатына бекем кылып, өзүнө ибадат кыла турган кулдардан кылсын деп айтмакчымын. Бул ажылык боюнча айта турган болсок, Куранда да Алла Таала бисмиллахиррахманиррахим валиллахи алан-насу хиджил байти ман истата алейхи сабила. Барууга чамасы жеткен ар бир адамга ажылык кылып, Кабага барып ажылык кылуу парыз кылынды деп Куранда айтылган. Жана ошондой эле дагы башка бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде я айюхаллазина аману код фаразаллаху алейкумул хаджа фахаджу. Эй имандуулар, эй мусулмандар, ажылык кылгыла деп буйрук кылган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде да келген. Негизи ар бир адам бул жашоого келгенден кийин бизге Кудай Таала ушундай парыз кылган атайын немелер бар, милдеттер. Биз аны аткарсак дагы Кудайдын алдына жакындай беребиз, аткарбасак дагы Кудайдын алдына жакындай беребиз. Бул эмне дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келет бунял ислам ала хамсин деп. Ислам 5 нерсеге орнотулган. Ошо эң биринчиси ошо Аллага иман келтирүү, бир Алладан башка Кудай жок, Мухаммад пайгамбар Алланын элчиси деп. Экинчиси ошо намаз окуу, 5 убакыт намаз окуу. Жана ошондой эле мына ыйык Рамазан айында турабыз. Бир жылда 1 ай орозо кармоо. Анан Кудай Таала байлык берсе, ошо зекет берип, шарият көрсөткөн өлчөмдө эмени акча каражатты ошо шарият көрсөткөндөй өлчөмдө иштетүү. Жана ошондой эле ажылыкка баруу парыз. Бул 5 парыз. Бул эми ажылык бул мүмкүнчүлүгү жеткен адамдарга ажылык кылуу парыз. Бул ажылык кылуунун өздөрүнүн шарттары бар. Ажылыкка барыш үчүн ошо адам баласы биринчи ден соолугу, балакатка жетүү, анан да ошо барып келгенге чейин жол коопсуздугу болуш керек. Андан деген ошо мындай айтканда чамасы жеткен, Куранда Алла айткандай, чамасы барып келүүгө чамасы жеткен, шарият көрсөткөн атайын нисап деп коет, өлчөмдөргө акчасы жеткен адам ошол парыз болуп эсептелет да. Анан бул ажылык эми бизге Кудай Таала ушундай парыз кылгандан кийин мунун аябай көптөгөн сооптору бар. Кандай эле мисалы ушуну адам баласы жакшылап билиш керек. Мисалы намазды кандай парыз болсо, орозо кандай парыз болгон болсо, ошо ажылыкка барууга чамасы жеткен адамга дагы ажылыкка баруу парыз. Же болбосо бир ушундай максат болбош керек ажыларда. Баланча тууганым барып келип атат, мен деле барып келейин. Атаандашуу. Атаандашуу же мен баланчадан кем экенминби деп, же болбосо мындай
ошол жакты барып көрүп келейин же бир саякат максат болбой, бир гана ошо максат ошо Аллахтын ыраазылыгы үчүн барам деген ниет болуш керек. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде де келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сахаба келип, Алланын элчиси, бул дүйнөдө ушундай ибадат кылуунун аябай көп, сооптуу иштер көп, аябай. Ошонун кайсыларын кылсам бейишке кирем дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет. Ошо 5 парызды ушу Кудайга ишенимди түз кылып, Кудайга шерик кошпосоң, намазыңды убагында окусаң, орозоңду ушу убакыт келгенде кармасаң, Кудай тилге берген байлык берсе, ошо байлыкты туура иштетип, анан ажыга бараткан болсоң, ушул 5 парызды аткарсаң, сөзсүз бейишке киресиң деген хадиске таянып, ошол үчүн ар бир адам бул жашоодо Кудай Таала мүмкүнчүлүк бергенде ошо ажылыкка барыш сөзсүз керек да. Негизинен баягы ажылыкка барууну баягы не деп коет, турист катары, жоксо бир саякат катары көрбөшүбүз керек да. Бул баягы сиз өзүңүздүн сөзүңүздө да жакшы айтпадыңызбы? Бул ар бир адамга берилген бул милдет, мүмкүнчүлүгү жеткендерге депчи. Анан баягы ажылык учурунда көбүнчөсү баягы улгайган убакта ата энесин жиберип, ушу белек кылып барып атышпайбы? Анан менин суроом ушундай да, деги эле ажылыкка өзү баягы ушинтип ата энесин белек кылып жөнөтсө болобу өзү? Эң негизги нерсе бул ажылыкка баруу, бул парыз амал болгондуктан, эгер биринчи чамасы жеткен, кудурети жеткен, Кудай Таала ошо берген байлык, нисапка өлчөм жеткен адам, бул сөзсүз ал мүмкүнчүлүк болгондо ошол ажылыгын аткарыш керек. Анан бир кандайдыр бир себептер менен бир эме болуп калып, мисалы ушундай бир белек катары, Уул кыздарынан белек болуп, белек болуп калып, же болбосо бир кандайдыр бир спонсор болуп чыгып калып, ушундай болуп барып калаткан болсо, бул ажылыкка дагы боло берет, ошо ажылыгын, парызын кутулган болуп эсептелет да. Мынакей Жолдошбек ажы, акыркы баягы 10 жылдан ашык убакыттан бери баягы ажылыктын шарттары бир топ баягы жакшырып калды да, негизиненчи. Анан баягы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы дагы ажылыктын баягы шарттарын жакшыртууга абдан бир ынтызар болуп аракет кылып келет да. Ошол мен былтыркы акыркы 2 жылдагы ажылык боюнча мен суроо бергим келип турат да. Мынакей ажылыкта мурда баягы биздин жарандарыбыз жаткан мейманкана менен ыйык харам мечиттин ортосунда автобустар жок эле, адам жарандар жөө каттап турган учурлар болгон. Анан ошол шарттарынын баары эмне себептен улам баягы шарттары жаңырып атат? Же бул Сауд Араб патшачылыгынын ажылык мисили койгон талабыбы? Эми бул жерде ажылык министрликтин бул атайын максат койгон, атайын булар өздөрү дагы план коюп 2030-жылга чейин мындай бир мүмкүнчүлүккө, мындай шартка жетишибиз керек деген план коюп, биринчиден. Экинчиден, бул ажылык мезгили ушу жайдын саратан мезгилинде болуп жаткандыгы үчүн бул ажылык министрлик ажылардын коопсуздугун алдын алуу максатында атайын жылда талаптар киргизип келет да. Мисалы, мурунку мезгилдерде ошо жатаканадан Харам мечитке барууга автобус сөз болсун деген шарт койгон эмес. Анткени салкын учурларда болгондуктан. Уже жай мезгилине келгенде талап койду. Ажылар сөзсүз бул жатаканадан 2 километр харамдан, ошо Харам мечитинен жатакананын аралыгы 2 километрден алыс боло турган болсо, анда сөзсүз алар автобуска отурсун. Себеби деген күнүн ысыгында жөө басып, же бир кандайдыр бир эмеге жаман кыйынчылык, Кан басымы көтөрүлүп кетти. Кан басымы көтөрүлүп, бир ушундай ысыкта бир ысып өтүп кетүү деген бир коркунуч болбосун деп алдын алып, ошондой шарттар киргизип, андан тышкары бардык ушул окшогон ажылыкта жана парыз болгон Мина, Арафат, Муздалифа өрөөндөрүндө дагы атайын бүт шарттардын баарын койдурду. Мисалы, мурун деген кээ бир Арафаттан түз эле Минага жөө басып кеткенге уруксат болгон болсо, азыр только автобустар менен жүрөсүңөр деген. Жана ошондой шайтанга ташатууда мурун деген каалагандай эле чыгып бара берген болсо, жок азыр элдер тыгын болуп, давка болуп, бир коркунуч жайт койбосун деп графиктер түзүп, шайтанга ташатууга мындай бир сааттарды бөлүштүрүп койгондугу
Андан тышкары мен Арафат Музалифадан мурун Арафат өрөөнүндө чатырлар мындай эле ысык өткөргөн, көлөкөлө берген чатырлар болсо, азыр заманбап ичине кирсе ысык ичине өтпөй турган, ичинде мустак сыртка чыкпай турган ушундай заманбап чатырлар менен талап кылып, ушундай шарттар менен азыр жылдан жылга ушундай бир бул эң негизгиси бул ажылыктын коопсуздугу. Андан башка бизге дагы мына мурун жатаканалардагы биз убакыттан алабыз да. Ооба. Жатаканадан эң жакшы жатакана мурун Якупбек Даваргулей деген өрөөндө болсо, азыр жакшы жатаканалардын баарын белки Азизия, Батка Курейш деген өрөөндөрдөн ажыларга жакшы шарт түзгөнгө, бул ажылык министрликтин талабын аткарып ушундай жакшырып баратат да. Жакшырып баратат. Негизинен багыл өзүңүз да сөзүңүздө жакшы баса белгилеп айтып кеттиңиз. Бул ажылык министрлиги жанагындай бир жакшыртуу талаптарын жылдан жылга коюп атат депчи. Анан ушул Сауд Араб патшачылыгынын жакшыртуу талабына биздин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы ажылыкты уюштуруу тарабында кандай бир жаңы деңгээлдерге, балким жаңы бир өзгөчөлүктөргө, балким жаңы бир иш пландар менен алдыга жылып атат. Бул эми биз жылда бизге ажылык министрлиги атайын инструкция берет. Ошо инструкцияда баардык нерсе камтылган, кайсыл нерсе кайсыл убактан башталып, кайсыл убакта чекке бүтүш керек деген чек коюлган. Ошонун ичинде баардык документациялар могу датада бүтсүн. Могу датада ушу мен Арафат Меккедеги баардык келишимдер бүтсүн. Могул учурда визалар бүтсүн, могул учурда учуп келгиле, бул учурда учуп кетишиңер керек деген ажылык сезонунун полный инструкциясын берген. Биз ошол эки инструкция менен мына Кудай буйруса жылда ошол инструкцияны кармап, ошондон кемитпей, ашырбай аткарып келатабыз. Быйыл дагы ушул ишти жакшы аткаргандыгы үчүн Азирети муфтий дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Маматович менен барып, ушу быйылкы жана ажылык министрликтин жанагы келишимдерге кол коюу учурунда зам министр өзү дагы баса белгилеп айтып кетти. Мына биздин Кыргызстандын ажылыгы алдыңкы ушу ондуктун ичинде баардык шарттарын, бүт талаптарды аткарып келаткан эң жакшы жогорку баа деп берди өзү дагы. Эми негизги бул максат эми ажыларды, булардын ушундай кылыштын максаты ажылар ушу тартип менен болсун, эч качан эртеңки күнү бир мындай бир жаман нерсеге учурап калбасын, баардыгы ушу биз койгон талаптардай болсун деген максатта ушул талаптарды койгон. Бирок ушул талаптарды жылдан жылга булар өзгөртүп, жылдан жылга жакшыртуу. Канткенде ошо ажылар ушу ажылыкта бир ушундай бир рахат алып, бир жакшы ибадат кылып кетет деген максатта түзүлгөн, тартиптер коюлган. Андан тышкары буга чейин бир кандайдыр бир эмелер болуп турган болсо, Саудия тараптан мисалы, могу жатаканага жатасың, могу фирманы иштетесиң, могу иштерди кыласың, могу жатаканага жатасың деген ушундай көрсөтмөлөр болгон болсо, азыр эми ушундай бизге эркиндик коюп койду. Каалаган жатакананы тандап алып жатсаң болот. Камактар боюнча каалаган фирма менен сүйлөшүп дашкананы тандап алсаң болот. Каалаган фирма менен мен Арафат Музалифада кызмат кыла турган каалаган фирманы тандасаң болот. Ошондой эле автобусту каалаган автобусту тандап алсаң болот деген эркиндик койгон. Ошол тартиптин негизинде мына акыркы жылдары бир тартипке акырындык менен келатат да. Негизи багы биздин жарандарыбыздан да көп учурда суроо болуп калат. Багыл ажылыктын иштеринде көбүнчө баягы тууган, урууганан жанагындай тааныш билиштикке жол берип коет деген дагы кээ бирде комментарийлерди окуп калабыз да. Анан негизи эле мынакей акыркы ушул бир жаңылбасам 2016 жылдан тарта электрондук системага кирип баштады окшойт, Ошол боюнча дагы бир маалымат берип кетсеңиз, бул электрондук жандуу тизмекке киргизүүнүн пайдалары, артыкчылыктары кандай экен? Негизи бул электрондук буга чейин 2016 жылга чейин баягы жерлерде казыяттарда катталып, анан аларды барып чогулап өткөрүп, анан ушуну тандап алуу ыкмасы бар эле. 2016 жыл атайын ажылыктын базасы түзүлүп, аймактардан полный баягы бир жерден катталып,
Анан биринчи баягы квоталарды биз айыл өкмөт, район ушундай деңгээлге областка чейин бөлүп жүрдүк. Азыр мына акыркы жылдары ушундай бир жандуу тизме деп бир тизме менен. Эң жакшысы ушу ажыларга бир учурда атайын жарыя берилет. Ажылар мүмкүнчүлүгү жараша акчасын төлөп катталат. Кезекке турат дагы. Квотага жараша кезекке илингендер ажылга барып кетти, квотага илинбегендер булар кезекке турат. Кандайдыр бир баш тарткандар болсо, же болбосо бир кандайдыр бир кошумча квотага кирип калган болсо, кезекте тургандар кирип кете берет. Болбосо кийинки жылы кетүү мүмкүнчүлүгү болду да. Анан дагы бир жакшы пайдасы эч качан менин ордумду жылдырып кой, анан мындай алдыга адам салып мындай бир оюн болуп кетүү деген нерселердин баары жок болду да. Мындайча айтканда ким багы төлөмдү биринчилерден болуп Төлөгөн акча болсо, төлөгөн болсо, ошол адамдар баруу мүмкүнчүлүгү чоң экен да. Мүмкүнчүлүгү чоң буюрса. Анан багы кезекте калып калгандар кандай болот анан? Кезекте калып Эгер калгандар баягы квотадан ашып кеттик, анан кезекте калып калган жарандардын тагдыры кандай? кезекте калгандар боюнча дагы мындай, кезекте калгандар эгер кезекти кезегин күтүп турушат, бир кандайдыр бир кошумча квота келип кала турган болсо, же болбосо бир бара албай баш тарткандар болсо, ошо башкы кезекте тургандар акырындык менен кошулуп, очередь менен булар жанагы банкка төлөгөн датасы, сааты, минут, секундуна чейин ким канчалык жогору жата турган болсо, ошол экилер дата менен акырындык менен кезекке мүмкүнчүлүк алып кирип кете берет да. Абдан сонун мынакей быйылкы жылы ошол ажылыкты уюштуруу иштеринде абдан бир багы комиссия күчүрмөн эмгекти алып барды да. Анан негизи эле өзүңүз жана сөзүңүздө айтып кетпедиңизби, баардыгын багы сабап тарап башчылыгы эркиндик коюп койду. Тандоонуга багы эркиндик берди депчи. Мисалы эми быйыл багы кыргызстандык багы ажылар же болбосо ажылыкты уюштуруштагы каалаган фирманы тандап тамакты берсе болот депчи. Мисалы ошол эле багы койду курбанчыкка чалууда дагы каалаган фирма менен келишим түзүп алып, ошол багы союуга мүмкүнчүлүк алат депчи. Булардын баардыгы ошол ажылыктын багы ыңгайлуу шарты үчүнбү, же тейлөө сапаттарын жакшыртуу үчүнбү, же ажылыктын коопсуздугу үчүнбү? Муну жыйынтыктап бир сөз менен айтканда, бул багы жалпы бир ажылар багы Кудайдын конокторуна болгон бир сый-урмат да. Булардын баардыгы тең эми ажыларга, ажылардын биринчиден ажы айтмакчы, ошо ажыларга сый-урмат. Экинчиден деген бул ажылыкты коопсуздуктун алдын алуу. Үчүнчүдөн бул ажылар бир ажылык мезгилинде бир рахаттанып, бир жакшы ибадат кылып кетсин деген максатта ушул нерсенин баардыгы болуп жатат да. Жолдошбек ага, мынакей биздин азыр көрүүчүлөрдөн дагы ушундай суроо болуп калса керек. 2026 жылдагы ажылыкка эми быйылкы жылдыкы бүтүп калды деп эсепке алалы дагы 26 жылга эгерде бара турган жарандар болсо, алгач кандай даярдык көрүш керек ажылык сапарына? Бир башынан баштап иреттүү түшүндүрүп бербейсизби? Эмне кылыш керек? Анан ажылыкка кеткенге чейинки этаптары кандай ишке ашат? Негизи ажылыкка 2026-га барам деген жарандар, Кудай буйрса быйыл 7-октябрда биз жарыя берип, мына бир эле күндө толуп калбадыбы? Ооба. Быйыл деле ошо сентябрларда жылда 10 күн, 15 күн алдан биз жарыя беребиз. Ушул датада ажылыкка каттоо ачылат, РСК банктарга акча төлөйсүңөр, анан төлөгөн квитанциянын негизинде жергиликтүү аймактагы операторлорго катталасыңар деп жарыя беребиз. Ошого ар бир ошо ажылыкка барууну каалаган жарандар акчаларын дайындап, мына быйыл $2000 болду, буга чейин да $2000 болгон. Ошо акчаларын дайындап, алдын ала күтүп туруш керек. Эми бул кайсы Кыргызстан боюнча баардык РСК банктардан төлөсө болот. Баардык РСК банктардан ким канчалык биринчи төлөсө, ошо биринчи кезекке чыгууга мүмкүнчүлүк алат да. Канчалык алдыга төлөсө, алдыга ошончо мүмкүнчүлүк алат. Ошон үчүн кийинки жылкы сентябрь айларына даярдыктарын көрүп, катталууга аракет кылыш керек. Андан кийинки этап эмне болот? Жаран РСК банкка барды, акчасын төлөдү, анан каяка барыш керек? Акчасын төлөгөндөн кийин
ошо квитанциясын алып алып, өзүнүн аймагындагы операторуна барат дагы, операторго квитанциясын көрсөтсө, ал атайын перечень документтердин талаптарын берет. Ошо талаптар боюнча документтерди толтуруп келип туруп, анан ошол аймакка катталыш керек. Эгер ага квитанцияны төлөп туруп эле баягы тиешелүү документтерди бербеген болсо, анда ал ажылыкка илинди деп эсептелбей калат да. Сөзсүз ал акча төлөш менен эмес, акча төлөгөндөн кийин биздин ажылыктын базасына катталуу бул сөзсүз шарт болуп эсептелет да. Катталды, квотага илинип калды. Андан кийин эмне кылыш керек болот? Андан квотага илингенден кийин болду. Андан кийин биз атайын ажы башчыларды дайындап беребиз. Ошо ажы башчылар менен тыгыз байланыштыкта атайын ал программа түзүлүп, сабактар уюштурулуп, ошо ажыга барганга чейин атайын эмдөөдөн өтүшөт. Андан кийин жанагындай сабактардан өтүшөт. Андан кийин ажылдардын кийимдери таратылат. Тиешелүү документтер толтуруу башталат, келишимдерге кол коюу. Ошо иштердин баардыгы ажылыкка учканга чейин бүт инструкциянын баардыгы берилип турат да. Абдан сонун. Мынакей азыр эми май айында ажылыкка баягы аттанган алгачкы ажылардын сапары жөнөтүлөт деп турбайбы маалыматтардачы? Анан быйылкы жылы ажыга барып аткан жарандар эмнеге көңүл буруш керек? Кандай даярдык менен барыш керек? Мисалы, кээ бирде баягы дарыгерлерден угуп калабыз да, баягы өнөкөт оорулар боло турган болсо, баягы ошол дарыларды алып алыш керек деп, ошолорду алганга уруксатпы? Анан медициналык кызматкерлер болобу деген дагы суроолор бар да. Негизи быйыл ажылыкка барууну ниет кылган адамдар эң биринчи ошо ниетти туура кылып, анан ажылыкты ошо бир Кудай үчүн деп ниет кылыш керек. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келгендей, ким күнөө иш жасабастан, жаман сөз сүйлөбөстөн ажылык кылса, ал энеден төрөлгөндөй күнөөдөн таза болуп кайтат деген хадис бар да. Ошондуктан эң биринчиден бул ажыга барам деген адамдар биринчи мактат ушу биринчи Кудайдын парызын аткарайын деп, экинчи ошол жерде эмне амалдар болгон болсо, ошо амалдардын баардыгын ушул жерден китепте азыр мына заман өнүгүп калды да. Заман өнүккөндөн кийин азыр мурун кас сабаты жок адамдарды сабасыз дедик, азыр баардыгы даяр турганда ошолорду угуп көрүп албаган адам сабасыз болот да. Азыр деген мына интернетте көрүп ажылык деген эмне десең, окуйм десең китеп түрүндө чыгат, угам десең айтып берет, көрөм десең бүт жүргөн жерлерин баарын көрсөтүп бере тургандай мүмкүнчүлүк жетти. Ошол үчүн ажыга бара турган адамдын баары тең ушунун баардыгын тең изилдеп чыгып, окуп, үйрөнүп, анан ошол жерге баратканда мисалы ажылыктын соогу кандай, тавап кылган соогу кандай, шайтанга жашаткан соогу кандай, мин арафаттын соогу кандай, аларда эмнелерди кылышым керек, эмне дуаларды айтышым керек, ошол эки менен алектениш керек. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде да келет да. Абдулла бин Умар деген сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу бир Мина мечитинде чогуу болуп калдым дейт. Анан ошо намаз окуп аткан учурда бир ансарлар, бир сахабалар менен ушул доордон чыган адамдар келип чогуу намаз окуп калып, анан бүткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга карап туруп, силер эмне суроо менен келгениңерди өзүңөр айтасыңарбы же мен айтайынбы дейт да. Анан Аллахын ичин сиз айтыңыз дегенде ошондо айтып атат, силер ажылыктын соогу канча, тавафтан кийин 2 рекет намаз окуган соогу кандай, Сафа Мармада чуркаган соогу кандай, Арафатка туруунун соогу, курбандык, чачалуу, жана ошондой эле тавафтын соогу кандай, ушуларды билейин деп келдиңерби деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, Аллага касам, ушул суроолорду, ушулардын соогун билейин деп келдик эле, ушул суроо менен келдик эле дегенде, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат да, ким ажылыкка ниет кылып кадам таштаганда, анын төбөсү илгеркилер бар төбөм барган да, төбөсү бир кадам таштаганда анын күнөөсү кечилип, экинчи кадам таштаганда сооп жазылып, ушундай болуп барган ажылга барып келгенге чейин ар бир кадамына сооп жазылып, кадамына күнөөсү кечилип турат деген да. Анан тавафтан кийин барып таваф кылабыз да. Таваф кылганда анын бир колду азат кылгандай соогукка болот деген. Бир кол деген эми азыр канча деген кум да. Ошончо сооп. Анан деген Сафа Мармада чуркаган соогу кандай десе, Сафа Мармада чуркоодо
70 кулду азат кылгандай соопкой болот деген да. Андан кийин Арафатка туруу соогандай десем, Арафатка турганда жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келгендей энеден туулгандай күнөөдөн таза болот дегендей. Алла Таала ушуну айтат экен. Пендеси ушундай минага барганда адам баласы ушундай чарчап, бүт денеси тердеген, кирдеген абалда Арафатта турганда периштелерин да айтат экен, мына мен ушу пенделерим, менин ыраазылыгым үчүн менин парзымды аткарып ушу Арафат тоосунда турат. Булардын күнөөсү ушу чөлдүн кумундай, деңиздин көгүндөй көп болсо дагы мен булардын күнөөсүн кечирдим дейт экен да. Анан ушундай күнөөңөр ушундай кечирилгеп таза болосуңар деген да. Андан кийин бул шайтанга ташатканда кандай сооп алабыз дегенде, шайтанга ташатканда адамды жок кылуучу бир баланы Кудай Таала алып коет деген да, шайтанга ташатканда. Биз билбейбиз алдыда биз кандай жаманчылыктар бар, кандай эмелер бар. Жана ошондой эле курбанчылык чалганда ар бир тамчысына сооп жазылат. Жана чач алдырганда ар бир түгүнө сооп жазылат деген да. Эгер ушунун баарын кылып, акырында тавап кыла турган болсоңуз, таваф ифаза деп коет. Ошондой энеден туулгандай күнөөдөн таза болосуңар деп пайгамбар саллаллаху алейхи айткан экен да. Ошон үчүн биз ошо ажылыкка Кудай Таала насип кылганда, ошо ар бир ошо бизге баратканда максатыбыз ошол жакты барып, шаарды барып көрөйүн, Кабаны барып көрүп коеюнчу, анан мен Арафат эмне экен эмес, ошол жерде кылган ибадаттын сообу кандай экендигин үйрөнүп билип, ошол жерде кандай дуаларды кылыш керек, кандай амалдарды кылыш керек, ошолорду кылганга аракет жасашыбыз керек да. Негизи эле баягы ажылыкка барам деген жарандарыбыз негизинен толугу менен ыйык жерлердин сообу, ал жердеги кандай амалдар аткарылат билип алыш керек экен да. Билип даярданып бериш керек экен. Эгер билбесе ажы башчысынан сурасын деген. Сурап, ал билбесе азыр мына интернетте баардык нерсе эме экен. Ошолордун баарын бир үйрөнүп, анан ошол жерде жүргөн эрежелери, мисалы барганда аякта өзүнүн эрежелери бар. Мисалы биз Саудияда жүргөндө ар кандай тапшырмалар болот, биздин штаб тараптан тапшырма берилет, ажылык менен тапшырмалар келет. Ошо эрежелердин баарына толук сакташ керек да. Эгер бир кандайдыр бир эрежени бузуп кое турган болсо, бул адамдын коопсуздугу үчүн, мамлекеттин коопсуздугу үчүн, жана ошондой эле элдердин коопсуздугу үчүн ушундай кээ бир жерлерде атайын штрафтарды коюп койгон. Мисалы бир ажы барып туруп, бир кандайдыр бир эме кыла турган болсо, бир туура эмес иш кыла турган болсо, ага ошо 10.000 реал деп коет алардын акчасы менен. 50.000 реалга чейин штрафтар бар да. Ошол штрафтарга илинип калбаш үчүн, же болбосо ошол жерде бир алардын мыйзамдарын бузсаң атайын аларды штрафтан да тышкары мыйзам чегинде бир суракка түшүп кала тургандар чейин бар. Ага чейин барбастан, ошол үчүн ар бир өз мамлекетте болобу, Саудия мамлекетинде болобу, алардын мыйзамдарын сыйлап, алардын эме эрежелерин сыйлап, штаб тараптан, ажы баш тараптан берилген тапшырмалардын баарын кынтыксыз аткарып, туура так жүрө турган болсо, Кудай Таала сөзсүз алардын кылган ибадатын, ыхласынын негизинде жана айтып кетмекчи күнөөдөн ошол бекер айтылбайт да, жаман сөз сүйлөп, жаман иш кылбастан ажылык кылса, ал энеден төрөлгөндөй күнөөдөн таза болот дегендин мааниси ушунда да. Мунун ичинде баардык нерсе камтылып кетет да. Жолдошбек ажы, Алла разы болсун, убактыңызды бөлүп келип ушул негизинен баягы көрөрмандарга абдан кызыктуу болду. Негизи баягы ар бир адам кандайдыр бир сапарга даярданып атканда чыгаарда сөзсүз түрдө ал жөнүндө маалымат алып, окуп, изилденип анан барыш керек экен. Билбегенин билгендерден сөз сурап коюш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Рахмат жаган Рамазан берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Бүгүн биздин студияда конокто Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары Жолдошбек ажы Абдулдаев болду. Кармаган орозоңуз кабыл кылсын сиздин дагы. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин дагы орозоңуздар кабыл болсун. Кудай Таалам кылган ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar,
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Салих Нақта дам чөбөлөрү. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон мекеме. Салих компаниясы элибизге адал азык тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, оразаңыздар кабыл болсун. Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер